Суу же жарык тийгенде кочкул жашыл түскө боелуп күйгөн бул ташты жергиликтүү тургундар алгач нефрит деп таанышкан. Кийин көлөмдө жер астында миңдеген жылдар бою калыптанган таш быйыл толугу менен казылып, жергиликтүүлөрдүн кызыгуусун арттырууда. Салмагы болжол менен 180 тоннаны түзгөн бул таш алгач 2013-жылы табылган. Баалуу табылга өлкөдө чоң резонанс жаратып, аны сатып алууга кызыккандар көп болгон. Илимий жана экономикалык жактан өзгөчө мааниге ээ болгон минерал мыйзамсыз сатылып же уурдалып кетпеш үчүн кайра көмүлгөн. Арадан 13 жыл өткөндөн кийин таш кайра казылып, коомчулуктун кызыгуусунун экинчи толкунун жаратты. Моякта лагерь бар, ошону жолун суу каптап жаткандыктан ошо суунун нугун буралык деп, анан биротоло ошону издеп көрөлүк десек, анан бул таш кайра табылып калды. Үзүлгөн геологиялык изилдөөлөр анын нефритоид экенин аныктаган. Бирок учурда анын таза нефрит же нефритоид экени анчалык маанилүү эмес. Анткени мындай көлөмдөгү баалуу минерал өлкөдө өтө сейрек кездешет. Бул жаңы ачылып азыр кир болуп ушунда болуп турат. Суу менен жууп тазалаганда бул өңү жашыл болуп сонун көрүнөт. Негизи бул эми баалуу эле таш деп эсептейм. Биз бул эми Кыргызстанда ушул туристтик бренд кылып болот деген ишенимибиз бар да. Туурасы 8-9 метр, бийиктиги 7 метрге жеткен бул таш учурда жергиликтүү тургундардын кызыгуусун күчөтүүдө. Интернет булактарына маалымат тарагандан бери аталган аймакка атайын издеп келгендердин саны көбөйдү. Бүгүн ошол нефрит ташты өз көзүм менен көргөнгө абдан суктанып жатам да. Себеби ошол жергиликтүү элдер менен ошол жерде балдар жүрүштү, ошолор менен сүйлөшсөм, ошол ташты ордунда эле калтырып эле ошол бир туристтик зона аймакка айландырсакпы деген жакшы тилектери бар экен. Мен ойлойм, эгер ошол тилектери турмушка ашып кетсе, ошол жерге бир каражаттар бөлүнсө, бул жер дагы ошол биздин Ысык көл областында дагы бир туристтик зона ачылат деп абдан чоң ишенем. Наркы канчалык баалуу болбосун, бул таш ушул жерде сакталат. Ал туристтерди тарткан брендке айланып, айланасына эс алуу жана маданий зона түзүлөт. Бул максатта атайын долбоорлор иштелип даярдалды. Анан эми келечекте муну тепкич куруп, көпүрө куруп, муну үстүн купол кылып жаап, жеңил конструкция менен анан элдер түшүп, айланып көрүп, кол тийгизип кеткендей, бүченде ошо чай ичкендей кофейня болсо, андан сырткары жанагы ар кандай баалуу таштардын галереясы болсо деп атабыз. Кооз жаратылыш койнундагы бул аймакты туристтик зонага айлантуу аракети кыштын суугуна карабай башталды. Учурда жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, таштын айланасын казуу жана көпүрө куруу иштери башталууда. Мындан тышкары жакын арада өтүүчү Ак эл Бирс этно фестивалю үчүн да дал ушул капчыгай тандалып, даярдык иштери жүрүүдө.